жүрөгү таза баланын шамы. Бир өлкөдө Адилет падыша жашаган экен. Ал картайып мураскер издейт. Бирок өзүнүн уулу болбогондуктан бүт шаардагы 10-12 жаштагы балдарды сарайга чакыртып жарыя кылат. Ким менин ордума жарайт, аны турмуш өзү көрсөтөт. Ар бир балага бирден шам берет. Бул шамды үйүңөргө алып барып, жакшы сактагыла. Бир айдан кийин кимдики эң жакшы күйүп, кооз сакталган болсо, такты ошол баланын энчисинде болот. Балдар сүйүнүп кетишет. Ар бири шамды шурлап, капка салып, май менен майлап, кооз сандыкка сакташат. Ай өткөндө кайра сарайга келишет. Кээ бири шамын алтын жалаткан идишке салып келген. Кээ бирөөлөрү түркүн жыпар жыттар менен кошо коюп келген. Бардыгы жарык таза, кооз шамдар. Бир бала шамын колуна кармап, башын жерге салып турат. Падыша аны көрүп сурайт: эмне болду? Шамың кайда? Бала көзүн көтөрүп айтат: мени кечириңиз, урматтуу падыша. Мен канчалык аракет кылбайын, бул шамды күйгүзө албадым. Ал жанып бербей койду. Падыша үнсүз бир саамга тиктеп туруп, күлүп жиберет: балам, сен чындыкты айттың. Бул шамдар жалган. Мен атайын жанып турбаган шамдарды бергем. Ким аны күйгүздүм десе, жалганчы. Ким аны кооз кылып жасадым десе, мактанчаак. Ал эми сен жүрөгү таза, чынчыл, чыныгы падыша болууга татыктуусуң. Ошол күндөн тарта баланын аты эл арасында жүрөгү таза падыша деп айтылып кала берет.